Эркек эмес экен да алчы. Бул хирургия дегенди билбейт экен. Түшүнүгү жок экен да совсем. Мен аны бир эле соңго баалагам. Тишин кайрып калган да. Саламатсызбы дагы бир жолу. Бүгүн эле ушул Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Түсүнбек Коргонбай уулу тарабынан айтылган айыптарга кандай деп жооп бересиз? Буга чейин да бир нече жолу сизди коррупцияга айыптаган эле. Аттары аталып жаткан адамдар тууралуу эмне дейсиз? Жалпы жөнүнөн. Коргонбай уулу менден мындан көп ай мурун Ноокат районуна Матисаков дегенди коюп берди. Матисаков деген ал жаш бала менде иштеп кеткен. Мен биринчи больницада иштеп жүргөндө иштеп жүргөн. Ошондон баштап ал ошол жерде зам главврач болуп иштеп бузуулар менен кеткен экен. И частныйда иштеп жүрүптүр. Мен аны канча жол сураганда койбой койгом. Ошондон баштап эле ал мага тишин кайрып калган да. Экинчи аялынан Сабирдинова деген эки кызы бар. Аларга өзүнө жазып алсам баласына жаздырган. Анан бул байымын дейт. Бул каяктан бай? Муну элдин баары билет канчалык медакадемияда зачет экзаменден акча алып кандай кылып сдавать этип жүргөнүн. Бардыгы могу мүлктөрдүн караңыздар. 20-дан ашык элит жанагындай люксовый машиналар. Range Rover Lexus 570 $1 миллион ашык машинасына автопаркинг. Бул үчүнчү стороналарда айтпаганымда, бул жактын аялы, баласы, кызына оформить этилген мүлктөр. Не бул элди жинди деп ойлойбу булар? Байлыгым боюнча мен министр болуп жүргөндөн бери эле баарды текшеришкен. Жанакы Турция Дубайда деп атканды, бар деп аткандычы. Мен айтып коеюн дедим, Коңурбай уулу таап чыкса, мына азыркы кезде силерге айтып атам, ошол жерден эле мен ошого подарить этет элем. Сразу эле эмеден нотариустан подарить этет элем. Ошол квартираны таап чыксын, мен сразу берип коем. Ал эмес Коңурбай уулу эмес, башка мага мени мындай жамандап аткан, чогултуп аткандарды ошолорду истесин. Эгер менин ошондой чет өлкөдө квартирам же үйүм бар болсо, мен ошолорго ошо тапкан жерден эле сөзүмдү айтып атам, мен подарить этем. Эркек эмес экен да алчы. Эркек болсо ошол чоң трибунадан ошондой сөз айтпаш керек болчу. Фактылар менен айтыш керек да. Кимге ким каттатып койгон депчи. Эми дагы айтып кетерим, машина деген аялым $4,5 сервиси бар. 97-жылкы. Менин $6,000 машинам бар болчу, азыр 18 жашка чыккан балам бар, ошол айдап жүрөт. Кызым менен күйөө баламдын эң эски машинеси бар. И ошондой эле улуу балам азыркы кезде ысык көлдө иштеп атат. Анын деле машинеси жок. Каяктан машиналар жазып чыкты билбейм. Ошол машиналерди тапса, жанагы Lexus 570 тигинде мында мен ошо подарить этем го. Бул үйүнө бекитип, көрүнгөн жерде операциялар жасап, ал Гиппократтын антын эмес, ал AQShnын долларына жасап жүргөн ал операцияларды. Элдин башына айландырбасын. Эч кандай, мисалы 47-чи колония менен медакадемиянын ортосунда келишим болгон деп айтты. Мына мен колумда Бешеналиевдин каты турат, могул жерде ректор Кудайбергеновдун каты турат, мен запрос жибердим. 47-чи колония менен медакадемиянын ортосунда эч кандай келишим түзгөн эмес. Ал берген интервьюсунда айтып атат, мен келишимдин негизинде операция кылчу элем дейт. Жалганды башка жака барып айтсын. Мен 2010-15 жылдарга чейин директор клиника Ахунбаевдин руководитель болчумун. Исахунович Ахунбаев түптөп кеткен жалпы хирургиянын төрагасы болчу. Азыркы кезде да иштейт. Ошол клиника Ахунбаев бул республиканский мурдак больница болгон үчүн бүт бардык жактагы республика боюнча сложный эмелерди бияка консультацияга алып келет. 47-чи колонияда коет. Ошол дагы ушул жерде бизге алып келип турчу. Бул история болезньдер көтөрүп чыксын. Бүт бардыгы биз кылган история болезньдер бардыгы катталган. Кимге операция кылганбыз? Алар алып келет.
Биз алардан сурап да койбойбуз. Эмне операция болот деп. Билем бирөө келген экен, өмүр боюнда, мындай пожизненно соттолгон алып келген экен, альвеококоз печени. Ошону операция кылган. Андан башка дагы ошол түрмөдө жаткандар келген, операция кылган. А калгандар келип атканын мен сураган эмесмин. Биринчиден, экинчиден, бул хирургия дегенди билбейт экен. Үйдөн эч ким операция кыла албайт. Биринчиден наркоз бериш керек. Ал аппаратура керек. Экинчиден операционный хирургический инструментарий болот. Жөн эле үйдө жаткан эле, Субайдын үйүндө жаткан эле, Коңгурбайдын үйүндө жаткан эле бычак менен тиги кайчы менен кесип койсоңчу, сепсис болот, өлүп калат. Ошондо эле кырган болсоң, ал кишилер, жиги айтып аткан кишилер мени соо калтырбайт болчу. Мен үчүн дегенде асептик, антисептик анан түшүнбөйт экен ал. Хирургический ал эмес, перевязкасына кыла албайт. Операционный деген даярдаганда асептик, антисептик соблюдать этип турган анан операциялар кыла алат. Ага башка үйүнөн кылып жемете турган өлөм деген киши дагы макул болбойт. Түшүнүгү жок экен да совсем. Алымкадыр Бейшеналиевди айтар элем. Бул киши жумушка келгенден бери президенттин ишенимине кирип, анын атын сатып, мамлекеттеги эң маанилүү саналган саламаттык сактоо тармагын жалпы системасын талкалап бүтмөй болду. Туугандар, мен убакыттын тардыгын эске алып, анча-мынча эле фактыларга таянып айтып кетейин. Биринчи, өткөндөгү сессияда айткан, бул прямой связан с ОПГ деп. Мен ар бир сөзүмө значогу жоксуз дагы далилдеп жооп берип жүргөн жигитмин. Эң үчүн дегенде, биз тойго барып калганда, ош жерден карайм да, ош жерден да бөлүштүрө албайм мен. Кимиси бандит, кимиси бандит эмес депчи. Себеби биз интернатта өткөнбүз. Интернатта өткөндө интернаттын көбү депутат болгон, министр болгон, премьер-министр болгон. А көбү жанакындай болуп бандит болушкан да. Алардын көбү мага келип, жаш кезде муктаждык болуп атканда операция кылып берчүмүн. Дөчүңүздүн балдардын бири. Азыркы кезде министрдин оң колу кеңешчиси болуп турган Ринат деген жигит бар. Мавлянбай уулу. Эгерде фамилиясын мен тактаганга аракет кылдым, Мавлянбай уулу Ринат, бул жигит өмүрүндө госслужбада иштеген эмес. Болгону зубной техник. Бирок Алымкадыр Бейшеналиевдин 4 замминистрине карабастан жалаң кадр маселелерин жана башка чорный иштерин ушу жигит аркылуу бүтүрөт. Суд медэкспертизалардын, урматтуу могул жерде отургандар, сыйлап сүйлөбөй турсаң. Суд медэкспертизалардын справкаларын баарын через ОПГлардан келген түшкөндөрүн ошол Ринат бүтүрөт. Убагында Азиз Батукаевди медициналык жасалма документ менен Кыргызстандан сопровождение кылып чыгарып жиберген болчубуз. Эч кандай кепилдик жок азыр. Соттук медициналык мафиянын аркасынан ОПГлардын чыгып жаткандыгы. Ошондой эле бул Ринат министрдин советниги. Активдүү ОПГнын мүчөсү Момунов Мамазыр Орунбекович деген мурда көп жолу кылмышка жоопко тартылган, оор кылмыштарга ОПГнын активдүү мүчөсү. ОПГлардын зоналарда, түрмөлөрдө маселелери болсо ушул бала аркылуу Ринатка чыгышат. Ринат министр менен соответственно керектүү справка, керектүү кагаздардын баарын даярдап беришет. Мына, дагы эмне факты керек. Текшерсин, текшерчү службалар. Мен Алтын балалыкта иштеп жүргөндө мага замглавврач керек болуп калды. Ошондо предложение эткенде бул келип Алтын балалыкта биз чогуу 1 жыл Сириядан келген. Андан кийин 5000ге жакын балдарды чогуу биз эзе алдырдык. Лечение кылдырдык. Андан кийин мен министр болуп келгенде анын ордуна апарып эле главврач коюп коймокмун. Анын ордун дегенде менден кийинки министр жөн эле жерден күнөөлөп туруп главврачтан алып таштаган. Мен ал жерге келип эле аны алып таштап туруп коймокмун. Мен жок дедим. Жок деп азыркы кезде менин жанымда советник болуп, аштык болуп жүрөт. Ал
Ал дагы сотко берип атат. Эмне үчүн дегенде аны член ОПГ кылып койду да. Ал эң момун бала да кантип ал жанында жүрөт бандит деп койду мен билем да муну. 1 жылдан бери экөөбүз чогуу жашадык Алтын балыкта. Мен министрдин кеңешчиси болуп, Алмазбек Сабитович экинчи ирет министрликке келгенден кийин сентябрда назначение болгом. Ага чейинки таржымалымды айтып кетсем, мен 2009-жылы Кыргыз-Орус Славян университетинде стоматология факультетине тапшыргам. 2014-жылы ал университетти бүтүп, 2014-төн 2016-га чейин республиканский больницадагы челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясында ординатураны өткөм. Ординатураны бүтөөрү менен эле 2016-жылдан баштап 2021-жылга чейин мен Бишкектеги номер 6 тиш дарылоо эмканасында врач-хирург болуп иш алып баргам. Ал эми 2020-жылдын аягынан баштап 2021-ге чейин, 21-дин аягына чейин ошол эле мекемеде башкы дарыгердин орун басары болуп кызматта болгом. Анан ал эми 2021-ден 2023-ге чейин ошол мекемеде башкы дарыгерликти аркалап келгем. 2023-жылы марттан баштап мен Алтын балалык реабилитация борборунда директордун орун басары болуп иш алып жүргөм. Азыр ошол биздин урматтуу депутат айтып аткан бул зубной техник бир да жолу кызматта иштеген эмес дегенине мен эч кандай ал чындыкка туура келбейт деп жооп берем. Анан каралар дүйнөсү боюнча ошол аты аталган Дөчүн-Кыстын группировкасында активный член ОПГ экен деп айтыптыр. Мен эч качан Дөчүн-Кысты дагы өзүм көргөн эмесмин. Алар менен эч кандай мындай связым да жок. Активный член ОПГ болсом мен бир мындай картотекада же бир укук коргоо органдарында турсам керек эле. Биз бул жака жумушка кирип атканда да баардыгын текшерет экен. Судимость барбы, ушундай жерлерде турбайбы депчи. Мен эч кандай алындай жакка тиешим жок. Анан айтып аткан түрмөлөргө барып справкаларын жасап берет экен деп. Мен ушул убакка чыкканга чейин бир да түрмөгө кирип ичине баягы эме деп коет го, жолугушууларга, аркы беркилерге мындай кирип да көргөн эмесмин да, билбейт экенмин ал жагын. Юкта Абдрахманов Шаятбек Тиленбаев деген кошелеги бар. $5000 $45.000 чейин ставкалары должносттардын. Обл больницанын главврачы 3 комната квартирасын $45.000 сатып берген экен. Заведующийлердин баарын чогултуп айтыптыр. Мен $45.000 министрге бердим. Болдум. Эми урматтуу заведующийлер бир кварталда ушул акчаны чогултуп беришиңер керек. Заведующийлер чогултуп алып. Чогултулбаганын арызын жазып кет дептир. Заведующий соответственно жөнөкөй карапайым калкка барып груз кылат. Туура айтамбы? Же туура эмес айтамбы? Андан кийинки бул жерде күмөндүү фамилиялар толтурам энди. Катарынан окуп берсем өтө көп убакыт кетет. Анча-мынчасы. Ниязбеков Анарбек Кулназарович, Жайыл аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмү башчысы. Бул киши ОПГнын кылмыштуу топтору менен байланыштуу болуп, алардын жабыркагандарга дайыма жашыруун түрдө операция жасап жүргөн. Алымкадыр Бешналиев экөө чогуу. Азыр эми анча-мынча баягы саясий ОПГлар менен байланыштагы кызматтагылар жумуштан алгыла десе, анын өзүн жумуштан алып туруп, хирург кылып кадимкидей, баласын заводел кылып коюп коюптур. Бул эмне деген көз боямачылык. Жана айтып аткан Кара суунун врачы Дамира деген Бекматова. Ал сотко эч качан привлекать этилген эмес. Сотко привлекать этип ал деген свидетель болуп барган. Свидетель болуп барганга чейин мурдакы министрге орун керек болуп калып, ошол жерге өзүнүн таанышын алып барып койгон. Ачык айтканда. Андан кийин тиги сот утуп алгандан кийин Верховный сутту утуп алып мага келгенде мен Верховный суттун решениясын аткарышым керек. Апарып ордуна коюп койдум, иштеп атат. Аны деген ОПГ менен связи бар, тиги бул деп КГБ 2 ай текшерди. Эчтеке тапкан жок. Анан кийин гана справка алгандан кийин гана өз ордунда иштеп атат. Ошондой эле Ош облус больницанын
ошол больницанын бул абдан чоң ката кетирди да. Ошол больницада Жумалиев Атабек деген иштейт. Көп жылдан бери ошол жерде зам главврач болуп жүрүп, главврач башка жакка чоңоюп кеткенден кийин анын ордунда зам главврач болду. Ал азыркы кезде ойлоп атам, ал да сотко берем деп атат. Эмне үчүн дегенде анын дагы 45 000 чогултуп, заведующийлерин чогултуп атат деген сөз, бул фактылар жок болгон үчүн мен сотко берем деп атат. 5 адам сотко берип, уже бүгүн заявление жазып, адвокаттар менен өткөрөбүз дейт. Өткөрсүн. Сотто доказать этсин, ал сотто мен доказать этем деп атпайбы. Мен аны 1 сомго бергем, бирок мен адвокатым 10 000 деп коюптур. Мен аны 1 сомго баалагам. Эми балдардын баары айтат, 100 миллиондон беребиз дейт. 100 миллион алып туруп, биз бир больница курабыз дейт. Утуп алып туруп, бир больница курабыз деп мага 5 айтты. Бергиле дедим. Эгер ушунчалык акчасы көп болуп, ошо депутат болуп жүргөн болсо, 100 миллиондон берсе, 500 миллионго современный больница келет да, центрда. Ошону курабыз. Кудай буйруса. Могул бүгүнкү айтылгандан кийин мага да Гаагадагы трибуналга берсин.